Өскөмбөдө шахта урап 20 жаштагы жигит көз жумду. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында ас сүлүктүү ишканасынын шахтасы урап бир адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу ÖKMдин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда кырсык 8-июнь күнү саат 18:00 чамасында болгон. Каза болгон жигит 20 жашта экени айтылды. Мындан сырткары 36 жаштагы киши жабыркаган, анын абалы орто деп бааланып жатат. Куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүп, шахтадан каза болгон жигиттин сөөгүн жана жабыркаган кишини чыгарып тиешелүү кызматтарга өткөрүп беришкен деп айтылат маалыматта. Кырсык болгон жерге ÖKMдин 11 куткаруучусу, Лейлек райондук башкармалыгынын ыкчам тобу, ИИМдин 5 кызматкери, тез жардамдын 1 бригадасы жана 20 жергиликтүү тургун барган. Булак Спутник KG. Айгүл Жапарова кошо кетти. Президент Түркияга кимдерди ала барды? Президент Садыр Жапаровдун Түркияга болгон расмий сапары бүгүн башталды. Өлкө башчынын маалымат кызматы коштоп кеткендердин тизмесин жарыялады. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамы: Кыргыз Республикасынын президентинин жубайы Айгүл Жапарова, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касмамбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров, Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев, Кыргызстандын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев, инвестициялар министри Алмамбет Шыкмаматов, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов, айыл, суу, чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Азамат Мукашев. Булак Спутник KG. Орхан Инандыны издөөгө Интерпол көмөктөшөт. Сапат билим берүү мекемесинин президенти бир аптадан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандыны издөөгө Интерпол көмөктөшөт. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 8-июнда Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Инандыны Кыргызстандан тышкары эл аралык издөө жарыяланды. Аны Орусиядан, Түркиядан жана дүйнөнүн башка мамлекеттеринен издөөгө өзүбүздүн багыттамаларыбызды жөнөттүк. Ал башка документтерди колдонуп өлкөдөн чыгып кетиши мүмкүн, деди Абдиев. Милиция бул факты боюнча жазык кодекстин 170 адам мурдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ошондой эле издөө иштери жалпы республика боюнча жүргүзүлүп жатканын билдирген. Булак Кыргыз кабар. Өзбекстан Самаркандеге мектеп курмай болду. Өзбекстан Баткен облусунун Самаркандек айылындагы жатак мектептин ордуна жаңы мектеп салып берет. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясы кабарлады. Маалыматка караганда өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен районунун акими Учкунбек Журабаев, Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулло Базаров баштаган делегация менен жолугушкан. Жетекчилер эки тараптуу алаканы арттырууну макулдашкан. Жолугушуу учурунда Өзбекстандын Фергана облусунун жетекчилери 70 жылдык тарыхы бар эскилиги жетип турган гимназиянын имаратын заманбап мектеп катары салып берүүнү убадалаган. 23 апрелде Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан чектеш облустарынын башчылары Ферганада жолугушуп, 3 мамлекеттин ишкерлеринин бизнес форуму өткөн. Булак Азаттык.